Men sana bir qancha sözlerdi үйrөтөйүнбү? Allamanihinna Rasulullah. Аны мага пайгамбар үйрөткөн. Егер сенде чоң тоодой карызың болсо дагы, Кудай Таалам сен үчүн ошондон куткарат деди. Сен үчүн ошону карызды төлөп коёт деди. Яни лау кана алейка мисла жабалин кабирин дайнан. Чоң тоодой карыз болсо дагы дейт сенин мойнуңда аддахулла анка, сен үчүн Кудай Таалам аны төлөп коёт деди. Кул минту айт деди Hazreti Ali. Allahümme kfini bi halalika an haramik. O жараткан Кудайым, арамыңдан мени сактап, адалыңды мага жетиштүү кыл. Икфини би халалика. Халал мага жетиштүү болсун, арамга менде муктаждык калбай калсын. Халал мага жетиштүү болуп, менде арамга муктаждык калбай калсын. Вагнини би фазлика амман сивак. Sen özüңдүн айкөлдүгүң, фазлин карамың менен өзүңөн башкалардан мени бай кыл. Yani özüңөн башка мени муктаж кылба. Sen özüң айкөлдүгүң менен менин бардык муктаждыгымы өзүң чечип, өзүңдөн башкага мени муктаж кылба деген дуа, урматтуу бир тууганым. Аялдарга кийинки жумада боло турган баянда ошол балдарга тарбия берүүдө Кудайдан башкадан сурабачлык деген темада сабак кетет да. Мына ушул акыйда маселесинде. Акыйда маселесинде Аллахтан башкадан сурабай, Кудайдын өзүнөн гана суроонун фазилети өтө жогорку фазилет. Allahümme ekfini bi halalika an haramik ve aghnini bi fadlika amman siwak деген дуаны айтканда Hazreti Ali үйрөттү. Ошон үчүн кээ бир адамдар келип калса, аларга жооп таппай кала турган болсо, мына ушуну айтып жазып медеп бериш керек. Мына ушул эң чоң жардам болуп эсептелет. Карыз басып кетти, кантип кутулам деген экөөнүн биринде келип турат.